Биз кече күнү көрдүк, комиссия болуп, Министерство культурадан келген. Анан бул жерде ошо элдин, көпчүлүк элдин какой-то бир слой өзүнчө ушул өч тасмасын аябай начар тартылгандыгы тууралуу көркөмдүк жагынан дагы актерлорго мен тийише албайм. Көркөмдүк жагынан тартылганы боюнча, мисалы буга чейин деле мындай фильмдер тартылып келген. Мен бир жолу айттым эле да, бир ушундай частный одноразовый фильмдерде, одноразовый деп коебуз, баягы акча тапмай. Ал мааниси, маңызы, идеологиясы, тартиби, тарбиясы, эстетикалык көрүнүшү, балдардын восприятиясына карабайт алар. Алар ошо акча табышкан. Мен айткам, ушуну эметпей сценарийлериңерди мындай профессионалдарга бербейсиңерби, көрүп эме кылалы десек, жок байке, биз бир кино тартып 1 жыл жашайбыз деди да. Анан эми ансыганда аларга эч ким тийише албайт негизи. Аны өздөрү билиш керек, өздөрү сезиш керек, продюсеру, режиссерлору, сценаристтери. Мисалы Кыргыз Республикасынын конституциясынын пунктунда турат: цензура жок деп. Туурабы? Цензура жок болгондон кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ие турган, Кыргыз Республикасынын закондоруна баш ие турган фильм тартыш керек да. Мисалы, цензура жок. Эмне кылсаң өзүң билесиң деген сөз да, цензура жок болгондон кийинчи. Баягы анархия болуп кеткен учурлар болгон учурунда, баягы 95-2000 жылдары демократия эмес, анархия. Фильмдеги мен өзүмдүн жеке оюм, кинематографисттердин арасындагы болуп аткан сөздөрдүн баардыгы, мисалы, туура деп ойлойм. Бирок алардын кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилиги да болуш керек элдин алдында. Аябай мындай бир депрессияга батып кала тургандай фильм болуп калыптыр да. Мына акыл эси бир аз кичине тайкы адамдар депрессияга да батып кетиши мүмкүн бул фильмди көрөт. Бирок башына жазып коюшуптур: 18 жаштан кийинки балдар, көңүлүңөргө жагып тигиндей эмне көрбөй эле койгула депчи. Башына ошентип жазылып турат. Анан бул фильмдин өзү начар тартылган, бир 2-3 эпизод бар экен. Мындай свет коюуда операторский работалары жакшы, актерлорго мен тийише албайм. Алар өздөрүнүн баягы ыйык сактаган, ыйык кезибин жакшы ойноду деп айта алам. Мындай фильмдердин тартылышына мен каршымын, мисалы. Бирок муну профессионалдык деңгээлде эле ушул эле өчтү. Профессионалдык деңгээлде эле баарын кыскартып, татынакай кылып эле көрсөтүп койсо болмок. Бүт баарын чайнап берген да, разжевывать этипчи, бүт эле деталына чейин баарын. Анын кереги деле жок азыркы учурда. Мындай фильмдер тетигил бизде эрекеттегендер болгон да. Кыргыз Республикасында, жалпы эле дүйнө жүзүндө эле эрекеттер болгон, аттар деле бар, чыгып деле жүрөт, атылып деле жүрөт, бири-бирин сайышып деле жүрөт. Бирок ошолордун баардыгын көрсөтүштүн кажети жок го деп ойлойм да. Азыр бизге жакшынакай кыргыз улутунун баалуулуктарын тил боюнча, өзүбүздүн жаратылышыбыз боюнча, адамдын укугун коргоо боюнча деле тартып, бирок аны бир өзүнчө бир мындай бир цензура сыяктуу эмес, профессионалдар менен кеңешип, сүйлөшүп тартса жакшы болот. Анысы деле турмуш өзү аябай начар болуп, азыр бир аз кичине оңолгондой болуп баратат. Анан ошон үчүн биздин кинематографисттерге кааларым эл сүймөнчүккө ээ боло турган, өзүбүздүн менталитетибизге, кыргыздын баалуулуктарын, жаратылышын тартса жакшы болот деген ойдомун. Бул тууралуу мен айтпадым, цензура жок депчи. Алардын билимдери көпчүлүгүнүкү жок. Оператор болушу мүмкүн билимдүү. Бүт баардыгын. Биздин деле азыркы мен деген режиссерлор жүрбөйбү? Алардын дагы дилетанттар, алар деле дилетанттар болгон учурунда. Бирок алар андай фильм тарткан эмес. Операторлору профессионал. Эң негизгиси. Операторлор. Өздөрү көпчүлүгү 80% билими жок. Именно ушул кинематография тармагында билими жок. Жана мен сага айтып атпаймынбы, бир кино тартып 1 жыл жашайбыз дейт. Эми аларды антип тартпа, мындай тарт, сен эмне кылып атасың деп мен айтканга да акым жок, мисалы. Азыркы мен балким туура эмес айтып, мен туура эле айтып атам, өзүм оюмду айтып атам, жеке оюмду конституция боюнча. Анда ошол акча тапмай. Эң негизгиси акча тапмай. Ошол. Ал жерде эч кандай идеология жок. Биринчи. Тарбиясы эми аягында түрмөгө барып жатып калышат экен. Мындай бир адамдык бир светое, жарык, мындай бир
образ жок ал жердечи. Жок, эч кандай бир мындай эме жок да. Ан бул жерде тартылган маселеси боюнча дагы биринчиси жакшы деп айтып атат, биринчи өчү жакшы болгон деп айтышып атат көпчүлүгү. Бул фильмди мындай начар тартылып калган. Менин жеке оюм. Киргизилет, айтылат, бирок анда биз демократиялык өлкө болбой эле, анда башка өлкө болуп калабыз да. Светский деп атпайбы бизде, светский өлкө, цензура жок деп. Бардык өлкөлөрдө азыр ошол постсоветский страна СНГдагы бардыгында ошол цензура жок дейт. Бирок ошол эле учурда Өзбекстан, мисалы Тажикстан, Түркмөнстан мындай фильмдерди тарттырбайт. Аларда биздикиндей демократия жок. Керек болсо жакын кошунабыз Казакстанда деле антип мындай аябай эле катуу кетпейт, катуу айта албайт дагы. Мисалы да, өзүнүн эме закон ченемдүү менталитети бар да, адамдын өзүнүн улуттук национальный свое достояние же болот да адамда, өзүнүн бийиктик касиети, адамдын улуттук өзүнүн менталитети болот. Анан ошого жараша менталитети совсем эле чүмпөнүп эле жатып албай жок. Биздики ал кыргыздар илгери эле ачык эле жүргөн, эч кандай чүмбөттөлбөй элечи, мисалы. Бирок ошол учурда ыймандуулукту, тартиптүүлүктү, адептүүлүктү сактай билишкен. Анан мен деп эле чыга калганда, алында не знаю, билбейт экенмин. Мен эч кимисине жаман айтып, же болбосо тигиндемди айткандан алысмын. Мен өзүмдүн оюмду айттым. Алардын жакшы фильм тартышына, демек алардын колунан келет, акчалары бар жакшы фильм тартканга. Почему нельзя им снимать хороший фильм? Чектөө койбой деле. Чектөө коюп, күчү ошондой чектөө аны тартпагыла деп анда атаандаштык көп болсо ошонун арасынан тандап чыгат да. Мисалы арасына чыгып атпайбы балдар, мисалы ошол эле кичинекей балдардан Руслан Акуун сыяктуу, мисалы Салам Нью-Йоркко кандай сонун фильм, Бүт иммиграция тууралуу, сүйүү тууралуу, ата-эне тууралуу, эл жери тууралуу, адамгерчилик тууралуу, адамдын касиети, бийиктиги тууралуу тартылган Салам Нью-Йорк мисалы. Мисалы эле ошол учурда мына жакында 90 жылдыгын өткөрөбүз. Кадыржан Кыдыралиев деген метр бар да, Денис операторов, постановщиков Уркуяны тарткан, Небо нашего детствоны тарткан, Бакайдын жайытын, Сашилич дороганы тарткан, Уланды тарткан операторыбыздын 90 жылдыгын өткөрөбүз. Ошол ата баласы экөө Мурзагапаровдун Долина предков деген чыгармасын тартканда, вот ошол жерде ошондон кийин мына кыргыздардын баалуулуктары тууралуу, үрп адаты, салты тууралуу, эли жери жаратылышы тууралуу ушунчалык татынакай кылып берген. Андай фильм, мисалы, андай баалуулуктар тууралуу фильм жок. Акыркы ошо 96-жылы, 89-жылы 89-жылы тарткан фильм болчу. Ал ушул күнгө чейин актуалдуу. Аны эч ким деле көрбөйт. Ачык айтайын. Азыр жанагындай фильмдер өтүп кеткен. Эмне үчүн андай фильмдер өтүп кеткен? Себеби дегенде 90-жылдары Советтер Союзу жоюлгандан кийин кимдигин көрдү бир жубай танбасты. Эч кандай идеология жок, жеңил-желпи ырлар. Мисалы, одноразовый ырлар. Мааниси жок. Оонун мелодиясы да начар, тексти да начар. Жалаң жанагындай кинолор, жалаң жанагындай спектакльдер, анан китептер. Дешевый. Мындай окуй турган, ошолор менен тарбияланып өскөн бала азыр 35-45 келип калды. Ошондой тарбия менен. Ошентип тарбияланып өскөн балдардын көпчүлүгү депутат болуп отурат. Министр болуп жүрүшөт. Мисалы, ошондой тарбия, жеңил-желпи ыр менен, жеңил-желпи китеп менен, жеңил-желпи жанагы кинолор менен өскөн бала 35-40-тарда. Алар ошентип эметип калган, аларды оңдой албайсың. Бала кезинен баштап ошондой болуп калган. Ал ким күнөөлүү? Ал ошол Советтер Союзу жоюлган социальный проблема. Эптеп жашап кетиш керек. Эптеп курсакты тойгуш керек, эптеп окуш керек, эптеп. Цель аябай чоңураак мындай эме, мурункудай Советтер Союзундагыдай кенен кезир ал тууралуу ойлонбой, только окууңду, жумушуңду ойлоно турган заман эмес болуп калды. Анан эң негизги жанагындай өзүбүздүн эле балдар, өзүбүздүн эле чоң эле кишилер
жеңил желпи ырлар менен, жеңил желпи кинолор менен жан тартып лиш бакча кылып эле жасаш керек. Анан ошо менен тарбиялангандан кийин бул кино бул аябай чоң эме нерсе. Тарбиялай турганчы. Чоң нерсе кино. Мисалы Оштук биздин туугандар, же болбосо Казакка жакын, Ошко жакын туугандар, телевидениялар күчтүү да, антенналар аябай. Мына мультфильмдердин бүт баары өзбекче. Же болбосо казакча. Анан кичинекей балдар жакын территориядагылар ошол мультфильмди көрөт да, өзбекче, анан өзбекче сүйлөп калат. Биздин президентибиз Мирзоев депчи мисалы. Анан ошон үчүн бул кино бул аябай чоң нерсе. Элдин эмесине, аң сезимине аябай таасир бере турган нерсе. Анан ошон үчүн жанагындай балдар, жанагындай фильмдерди көрсө, биз да ошондой болуп өчө алабыз деп анан дагы жүрүшү мүмкүн. Ошол.